Бул 9 класстын информатика сабагынан окуучунун колдонмо дептери сыртын кошо эсептегенде жалпысынан 11 барактан турат. Мен сыяктуу буну окуучулар 50 сомдон сатып алышты. Бунун ичин ачып карай келгенде эле биринчи 9 класстын окуучусуна жумуш аяктагандан кийин компьютерди өчүрүү керекпи деген суроо белгилери коюлган. Анда ооба, кээ бир учурда ооба, жок деген белгилер. Бул жерде мугалимдин жумуш ордуна тийүүгө мүмкүнбү деген суроо коюлуп, жок, ооба деген белгилер бар. Дал ушундай суроолор бул дептердин ичинде абдан көп. Муну ата-энелер 9 класстын деңгээли үчүн даярдалган дептер эмес деп сынга алып жатышат. Соңку күндөрү интернет айдыңында билим берүү тармагын сындап ыксыз акча жыйноолор, аршылтоолор менен ата-энелерден акча өндүрүүнү көздөгөн агартуу тармагы талкууда. Айрым тургундар факт келтирип айтса, айрымдар жөн эле уккан көргөндөрүн божомол кылат. Жакында бир интернет колдонуучу Ош шаарында информатика сабагынын колдонмо дептерлери сатылып, анын жайын сураганда мугалимдер жогору жактан саттырып жатат деп айтышкан. Аны ата-энелер бир чоңдун бизнеси деп түшүнүп, балдарына сатып бере баштаган. Oxfam Times. Менин балдарым ушундай бир колдонмо дептерди бир кечте эле чиймелеп толтуруп бир четке ыргытып койду. Ошондо бул колдонмо окуучунун бир күндүк колдонмо дептери болуп калат экен. Кубанычбек Алиев. Биздин билим берүү министрлигинин деңгээли ушул даражада экен да демек. Пусуртегин Замир. Эх агаларым, билим берүү министрликте чыгарыш керек. Депутат Аида Касымалиевага айтат окшойбуз. Элдин билдирүүсүнөн соң биздин чыгармачылык топ Ош шаарындагы мектептерге бардык. Колдонмо дептерди мындан 2 жума мурун окуучулар 50 сомдон 65 сомго чейин сатып алышкандыгын айтып беришти. Информатика дептер алдыңар саткан? Ооба. Азыр жаныңарда барбы? Жок. Канча сомдон алдыңар силер? 65. Информатика дептер алдыңбы? Саткан. 55 сомдон алдым. Biz bu defterdi içini açıp mı? Birinci правиланы жаттап, животныйларды түрлөрүнү жазабыз мына жерде. Шаардагы номер 6 Макаренко мектеп гимназиясындагы окуучулардын баарында информатика дептерлери бар. Мектеп жетекчилигинен окуу куралдарынын сатылышы тууралуу маалымат алуу үчүн директордун окуу иштери боюнча орун басарына кайрылдык. Ал бул маселе боюнча жооп берүүдөн баш тартты. Сиз окуу тарбия иштери боюнча жетекчи атады. Номер 6 Макаренко мектеп гимназиясында жалпы 3372 окуучу бар. Анын ичинен 5 класстан 9 класска чейин 1,5 миңге чукул окуучу билим алат. Камерага түшкүсү келбеген мугалимдер окуу куралдары мектепте чындыгында сатылып, бирок милдеттүү түрдө эмес кааласа алса болоорун билдирди. А бирок окуучулар информатика колдонмо дептери милдеттүү түрдө алынсын деп айтылгандыгын кабарлайт. Бизге информатика тетрадь 6 класстан 9 класска чейин баарыбызды сатып алгыла деп айтышты, обязательный түрүндө. Ар кандай баада айтты. 6 класстар 65, 9 класстар 55 деп. Аны биз пока аз колдоно элекпиз. 2 жума мурун алдык. Ош шаарындагы жана облус аймагындагы мектептердин китепканачылары информатика дептерлерин номер 17 Гагарин атындагы мектеп гимназиясынан окуучулардын санына жараша кыргыз орус тилдеринде сатып алууда. Бул жерде биздин алиги тиешебиз жок. Сентябрдын аягында неме кылды, октябрдын башында түшүрдү, ошон түшүрүшүптүр да. Меники эмес, бул коронанын жанагы Нур-Султан деген баланыкы экен. Анан бул жерге ошол райондорду, мына областтарды алып келип сатасыңар, сатып бериңиз деди, мына жерге коюп. Ош шаарында жалпысынан 55 мектеп бар. Анын ичинен 2 мектеп республикага караса, 53 мектеп Ош шаардык билим берүү башкармалыгына караштуу. Жалпысынан шаарда 5 класстан 9 класска чейин 28204 окуучу бар. Бүгүнкү күндө информатика сабагынан окуучунун колдонмо дептерлери ар бир мектепке сунушталган. Мектеп директорлору бул маселеде шаардык билим берүү башкармалыгы күч көрсөтүү аткарууга милдеттүүбүз деп дептерлерди сатка койгон. Биз өзүбүздөн жогорку шаардык билим берүү башкармасынын күч көргөнүн дагы аткарабыз. Биз ошого милдеттүүбүз. Эгер башка уюм болсо аткарбай койсок болот эле. Азыр действительный 7-8 класска келген бала первоначальный введение информатикадан билбей, окубай туруп, бирок мугалимден кыйын билет. Ошон үчүн мен, мисалы үчүн силердин бул козгогон маселени мен силер мындай экен, андай экен дегенден алысмын. Биз өзүбүз дагы суроо талап коюп, ушул китепти сатып алып атабыз азыркы күндөчү. Себеби бизге абдан пайдалуу болуп атат бул китепти алганыбыздын себеби. Биринчиден мугалимге, экинчиден окуучуга мындай чоң жардамын тийгизип атат. Бул маселеден соң Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Авазбек Асановго кайрылдык. Анын телефону өчүк болуп, 22 октябрдан баштап эмгек өргөөсүнө чыккандыгы анык болду. Ал эми анын милдетин убактылуу аткарып жаткан Бектурсун Көкөнов мектептерде окуу куралдарынын сатылышы тууралуу маалыматы жоктугун билдирди.
Мен бул боюнча маалыматым жок. Муну эгерде ошону чыгарган болсо, секциялык иштерде талкууланган болсо, ошого мугалимдер макул болгон болсо, анан кийин сунуш кылынат мугалимдерге только. Муну эч ким милдеттүү түрдө сата албайт. Бул инсан Нурсултан Касымбеков. Ал сөз болгон информатика колдонмо дептертердин автору. Ал информатика сабагы боюнча окуу куралдары жок болгондуктан муктаждык жаралгандыгын айтат. Билим берүү министрлигинде өзүнүн жумуштары боюнча бир канча ирет кайрылып жообун алган эмес. Мындан улам окуучулар үчүн колдонмо дептерди сунуш кылган. Жалпысынан 20 000 дана окуучунун колдонмо дептерлери басмадан чыккан. Талапка жараша кылып чыгарганбыз да. Азыркы күндө дагы бул боюнча ошол райондордон башка мисалы үчүн Лейлектен, Нокаттын мектептеринен дагы өзү заказ кылып ата-энелер өздөрү чалып жатышат дальный время дагы. Эми максат ушул окуучуларга дагы ошол колдорунда дагы бир колдонмо катары пайдалуу максатында болот. Себеби азыркы күндө компьютер ар бир үйдө жок да. Информатика сабагынан окуучунун колдонмо дептерлери 2018-2019 окуу жылына карата ылайыкталган. Ал эми бул маселе боюнча Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматы жок экендигин Айзура Чындыкова билдирип, маалыматты тактап билдирүү жасаарын айтты. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.